Kızlar kanca, ne bu yerde kaldınız bu adım kadarıyla? Ay, jamgırda. Oy, soğuk bolup orup kalbaysızlar mı bu yerde? Kızdarkan деген сөз бар. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мен сизден аябай суранам. Кыздаркан Садыкова апанын жамгыр алдында түнөгөн видеосу көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Жалгыз боюне 20 жыл жашаган вагону алынып салынгандан кийин башпанексиз калганы маалым. Бул үй бүлөнүн кейиштүү абалы коомчулукта кызуу талкууга алынып, Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышкан. Азыр ушул түн учурунда дагы бир айлам кетип, акыркы бир кайрылуум ушул Камчы Кыдыршаевичке кайрылып турам. Ушул акыбалды көргөзүп, түн бир учурда ушул жерде жашап атканыңызды көргөзүп турам. Мына эжеке, Кудай кааласа, бул видеону албетте Камчы Кыдыршаевичке жеткиргени аракет кылайын. Кудай кааласа, сөзсүз ушул күндөрдүн артында бир ушул үй бүлөгө бир жакшылык алып келет деген үмүт ниетибиз бар. Агыргөнүн ачкыча ыйгарылып жатат, кол чаңыздар менен куттуктайм. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыздаркан Садыкованын маселесин көңүл сыртында калтырган жок. Ташиевтердин үй бүлөсү жалгыз бойнеге Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир белек кылышты. Эми Кыздаркан апанын жеке өзүнүн үйү бар. Вагондо кечирген күндөрү артта калганын айтып, генералга ыраазычылык билдирди. Ишен алган жок, мында ыраазычылык билдиренчим, же бир сөз айта алмай аябай ыйлагам, сүйүп кубанганманчы. Анан кошуларым куттуктап атат. Мен үчүн бул ушул квартира аябай бир чоң Хан-Сарайдай эле сезилди. Мен азыр өзүм ошо Ак Сарайда, Хан-Сарайда жүргөндөй сезилди. Аллах ыраазы болсун, бизге ушул үйдү белек кылган. 30 жылдан бери болуп аткан ушул үй проблемамды ушул Аллах ыраазы болсун. Ошо Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич генералыбыздын үй бүлөсү ошо бир күндө чечип берди. Эч ким ойлогон эмес, вагондан чыгып кетти, неме болот деп. Бирок вагондап кеткенден кийин жобок болуп кетти да. Вагондап чыгып эжекеңди талаада коюп коюшту да. Ошондон кийинки бул немелер ачылып анан кийин мына үйлүү болуп калды. Бирок вагондап кеткен эми жакшы болуптур бир жагынан. Үй берип калды. Ого биз аябай кубанычтабыз. Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду бул үй бүлөгө көмөк көрсөтүү үчүн каккылабаган эшиги калган эмес. Кароосуз калган апанын түйшүгүн Ташиевтердин үй бүлөсү жеңилдетти дейт фонддун жетекчиси Медербек Сапарбаев. 20 жыл бою вагондо жашап отурганда 20 жылдын ичиндечи Ош шаарында менмин деген миллионерлер бар эле да. Менмин деген бир эмес 5 квартира алып берип кое турган шарты бар инсандар бар эле. Караңыз, ошол инсандарга Аллах Таала насип кылбаган экен, буйрубаган экен. Бүгүн буйрук экен, насип экен. Мына ушул генералдын үй бүлөсү, баласы Таймураз мырза Камчыбекович келип мына үйдү тапшырып берип кетти да. Мен аябай ыраазычылыгымды билдирем. Бегиле кетсек, Кыздаркан Садыкова буга чейин Ош шаарынын Райымбеков көчөсүндөгү вагондо жашап, жалгыз 3 баласын чоңойтту. Анын оор тагдыры жылдар бою журналист активисттер тарабынан байма-бай көтөрүлүп, маселеси ушул күнгө чейин чечилбей келген. Өткөн 2024-жылы октябрь айында вагону бузурулгандан кийин ал көчөдө калганы белгилүү. Үй бара турган жер издебедиңизби? Кыздаркан же? Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.